İslamda kul je күң сатуу же сатып алуу деген бар. Ушул адилетсиз сезиле берет. Күмөндү кетирчү бир дем айтып бериңизчи дейт. Аябай оригиналдуу суроо экен. Күмөндү кетирчү бир дем айтып бериңизчи дейт. Эки маселе айтып берем сага. Биринчиси, сенин жүрөгүңдө ушундай этикат болуш керек. Диндеги маселенин бардыгы туп-туура деген. Туп-туура, эч катасы жок деген. Сен далилин билбешиң мүмкүн, ал сенин проблемаң. Бирок исламдын проблемасы эмес. Сен маселе сураса билбей калсаң, ал жок деген сөз эмес. Болгон сен билбейсиң, просто болду. Ошон үчүн биринчи ушундай этикат болуш керек. Ислам өкүмдөрүнүн бардыгы туп-туура, андан башка туура болушу мүмкүн эмес деген акыйкат жүрөгүңө орнош керек. Ошол биздин мусулманчылыгыбыз. Экинчиси эмне үчүн мындай? Ислам колунан келишинче кул менен күңдү жок кылганга аракет кылат. Муну айткандан мурда бир мисал түшүндүрөйүн, кийин бул түшүнүктүү болот. Көчөдө кетип атсаң, бир мас келип сени урду. Эмне кылышың керек? Качыш керек биринчи. Жетип алды, эмне кылыш керек? Коргонуш керек. Болуп уруп атат, эмне кылыш керек? Тең талашып урушуң керек. Сага үстүмөн чөйүн деп калды, эмне? Анда уруп коюшуң керек. 4 баскыч менен. Биринчи качасың, экинчи коргоносуң, үчүнчү тең мушташасың, такыр болбосо уруп коесуң. Исламда урган барбы? Жок. Бирок качан уруп атасың, ал урганда. Исламда кулчулук жок. Исламда адамдын кул боло турган бир гана жолу бар, азаттыкка чыгарып турган 1000 жолу бар. Орозду аялы менен кошулуп койсоң кафарат, азаттыкка бирөөнү чыгар. Мындай кылсаң бирөөнү чыгар. 1,099,000 жолу бар. Бирок бир гана адамдын кул боло турган жолу бар. Бул мусулман менен мусулман эмес өлкөнүн ортосунда согуш болгондо колго түшкөн мусулман эместер гана кул болот. Анткени алар деле бизди колго түшүрсө аз деле кул кылып атышат. Алар бизди кул кылып атса, биз аларды кул кылбаш керекпи? Алар сен уруп атса деле жата бересиңби? Бир жагыңы тосо, бир жагыңы тосуп бер деген лох болуп кал деген Инжилдеги сөз. Бизде андай эмес. Бизде кач болбосоң тең талашып уруш деген сөз. Ошондой. Аллахтын кулчулугунан качса, Кудай Таалам ошолорду, Кудайдын кулчулугунан качкандарды Кудайдын кулуна кул кылып коет. Ошол эле сөз. Бул бир гана жол. Анткени алар деле биз үчүн кул кылып атышат. Бирок азаттыкка чыгара турган жол өтө көп туугандарым. Азыр Кудайга шүгүр кулдук заман жок. Бирок Афганистанга кирип, ошол жерден Американын башкалар адамдар кирип, баскынчылык кылганда колго түшкөндөрдүн бардыгы шарият боюнча кул деп эсептелет. Афгандар ошолорго кул өкүмүндө мамиле кылат. Эсиңерден чыгарбагыла. Күмөн кеттиби? Бул кулга тийишпеп, и урбасы, бул намаз окуйт дейт го. Ал мусулман кул болот да ошондо. Ооба, бирок биякта кандай тиешеси бар? Жок, сиз айтпайсызбы, эгерде башка өлкөнү басып алса, кафир өлкөнү, ошол кафирлар гана кул болот депчи? Ооба. Мусулман кул болот керек. Жок, ал кийин мусулман болушу мүмкүн да. Кийин калганда. Ооба, мусулман сразу кул кыла албайбыз. Ооба. Мусулман кулдар бар, туура. Анткени аларды биз башында кафир болгон, бирок кийин исламга кире десе, исламга кире беришет. Ошолордун балдары мисалы үчүн чынбы кете берет бардыгы.